КМУ журфак 10 жатакананын жабылуусу. Күбөлүк. Студенттик кез биз жашаган жатакана. Сүрдүү турчу, суук эле тирүү жанга, иштен чыккан анан калса daarаткана каттап кийген буттар тоңду байпактарда. Жабылсын деп өкүм чыгып деканаттан чырылдаган жаштар чыкты делегаттар. Жаптырбоого тырышып дембетем кол койдуртуп мээнет кылды кол башчылар. Катар жарып керезеже турдолутту, жагдай шартты түшүндүрдү талап күчтү, башка жол жок жатакана жабылат деп кесе айтты. Таратылдык, баары көчтү. Ким билди экен, тагдырлардын тараларын, чач сыяктуу чачыштары жазыларын, балалыкта эңсеп күткөн ал кудайды бир бөлмөдө жолугуп кайрыларым. Айнур менен келип кирдим бир бөлмөгө. Кийин келди керезеже Гүлөмөкө. Эң алгачкы чай ичүүдө күбүрүнөн угуп калдык атыбызды шыбыр үндөн. Эмне улар? Дуалашты бизди көлөп. Курсак ачка тамактандык биз төртөөлөп. Анан көргүн андан соңку тамашаны таң атканча түн кайтардым коен жүрөк. Таң да атты, жүдөп турдум бир башкача. 2 кадам таштаганда эшик жакка темир текче чорт үзүлүп керебетте кыйрап жатты опол тоодой китепкана. Мен биле элек ишти баштап Кудай ата, жаным үчүн күрөшүптүр таң атканча, Гүлүмкандын сыйынуусу болбогондо ойрондолуп калмак экем төб астыда. Шүгүр дедим. Ичери суум бар экен да. Кыздар менен рахмат айттык бир Кудайга, андан кийин адаттарга айланды бейим атыбыздын аталганы сыйынууда. Бөлмө ичи тар болсо да жарык эле. Ачка токтук күндөр өттү жарып эндей, каниеттик таза сөздөр көп айтылып, ырырдалды жүрөккө жетип жетпей. Көп ырдашчу, биз укпаган кайрыктарды, мурда кийин эшитпеген ысымдарды, орун бер Ыйсага деп озолонсо, кошточумун кубулжуган ыр саптарды. Кызык болду. Бир үйдөгү бирге жашоо. Айырмабыз 2 өлкөнүн өкүлүндөй, ак каранын айырмасы асман жердей, биздики да бирикпеди так ошондой. Бардыгына күнөөлүү чиртемүшөк. Керебеттин түбүндө жатчу жүдөп, ичиндеги бизге керек буюмдарды иштетчү эмес сагындыкы аманат деп. Таң калганмын, чынчыл, анан тактыгына, ач көздүк жок каниеттик кылганына, жакшы деген сапаттар бар аларда, жамандары бөлөктөлгөн ал катарда. Көңүл жайын буруп турдум көп узабай, теңир, кыздар байланышын түшүнө албай, билбесем да билип алып тагалардай, өзгөрүлүп өнгүм келди жаш буудайдай. Тунгум келди, сырын ачып дүйнөнүн, алар айтат, Ыйса өзгөртөт чындыгын, ага кайрыл, ага гана орун бер, өзгөрөсүң биз сыяктуу, ал кыйын. Алар барган жыйын болду барганым. Периштедей элди көрдүм бир сонун, ошол чөйрө, ошол сөздөр мендиктей, төөлүккө калгым келди менчиктей. Кудай, теңир, Ыйса, анан ыйык рух, ырлар сөздөр көп айтылды көбүктөй. Жүрөк жабык, эшиги жок көп жүдөп, бирин уксам жүзү кайтчы өнүкпөй. Кезеле кетем деген алыс жакка, керек деп даярданып Ыйса жакта, кара тонду чечким келип ыракка, аппак көйнөк сурап жүрдүм ал убакта. Аппак көйнөк, көйкөлгөн, жарашыктуу, жетүү жолу кымбат болду, миң азаптуу, караңгыны же жарыкты тандоо жолу көйнөгүмдүн өңүн түсүн ажыратты. Кыйын экем илмейип, ары келем, чечкүндүүлүк кайдан чыкты өзүм билбейм, келечекте аппак көйнөк киемин деп тандап алдым жарык жолду, тарын билбей. Тоо кылып Ыйса алдында тизеледим, күнөөлөрдү шорудай тизмектедим, кечир Кудай, кечир Ыйса теңирим деп, таза жана тар жолуна өбөктөдүм. Туз куюлду жүрөккө, болду кыйын, көздөрүм да чөгүп кетти муң кайгыга, жүрөгүмдү даарылап жараттаңды, Ыйса гана тынчтык берди, үмүт жанды. Ийир отуруп түз айтыптыр чүрөктөрүм, Ыйса гана агар таарын жүрөктөрдүн, ак тактынын астында аппак болот адал жолдо ак жашасам көйнөктөрүм. Тар жолуна салуу үчүн эмгек жумшап, Ыйса менин мендигимди бүт талкалап, КМУ журфак 10 жатакана жапкан тура Ыйса мени куткарууга.